Урматтуу мекендештер, мына Кыргызстандагы эң бир уникалдуу ишкана бар, Био Алатоо деген. Анан бул жерде мен аябай көзүм кубанып атат, көп дары-дармектер турат. Акырын ушу четинен бир тааныштырып кетсеңер, дары-дармектер жөнүндө. Бул скорый помощь деген дары да. Бул азыр суук болуп атпайбы? Бронхитке аябай жакшы. Балдар жөтөлгөнгө жөтөлүн аябай жумшартат. Көкүрөктөрүнө, белдерине сыйпайт да, буту кол ооруганга аябай жакшы. Буту кол ооруга дагы. Какшап жанагы сууга өтөт го бутко. Ошого дагы күйүккө аябай жакшы жардам берет экен. Анан дагы бул жараларга, көз жаралар жана жаралардын түрү болот го, ошол жараларды бүт жакшы кылат да. Буну биз көбүнчө Миңжашарды буту колу сыздап ооруйт го. Ошолорго ушуну беребиз да. Биринчи Миңжашарды беребиз. Миңжашар сөөктөгү суукта чыгарат да. Анан муну сыртынан бутуна сүйкөйт. Ошол скорый помощь аябай жакшы. Бизде ошондой жакшы майстар бар. Миңжашар. Бул Улжан да мына дары. Бул Миңжашар мына бизде өскөн чайыр бар го. Ошол чайырдын смоласынан жасалат да. Смоласынан жасалат. А мына Улжан болсо ошол чайырдын тамырынан жасалат. Өкө тең аябай көп миң бир түрдө ооруга дары да. Буту кол оору, баягындай артроз, артрит, грыжага да жакшы, ашказанга, давленияга. Себеби бул оорунун мындай экен да, касиети. Биринчи очередь канды тазалайт экен. Андан кийин кайсы жериң ооруса, кайсы жерде бузулса, ошол жерди баары причинасын оңдойт экен да. Ооруган жердичи, анан ошонун эсебинен оорулар айыгат экен. Биринчи ичкенде кичине козгойт, бирок 2-3 күндөн кийин өтүп кетет. Анан ошол козгогон жердин баарын айыктырат да бул дарылар. Бардыгы чөп дарыдан жасалган дарылар. Аябай эффективдүү, көп адамдар айыгып рахматын айтып атат. Мында боор чөп деген турат. Бул кандай чөптөр? Бул боор чөп. Боорду бүт функциясы, бузулган функцияны ордуна келтирет да. Мисалы үчүн бизде бир киши бана кан түкүрүп, кан кусуп калганда, ушуну ичти, 3 күндө ордуна келди да. Ошондой күчтүү чөп экен бул боорго. Бул илгери биздин ата бабабыз колдонуп келген экен, анан биз азыр унутуп калган экенбиз да. Бул чөптү колдонуштучу. Эми мына элдик дарыгерлер алып чыгып атышат. Бул боор чөп бүт баягы боордун функциялары бузулган жерлерин баарын оңдойт экен. Аябай жакшы чөп боорго. Мына жүрөк деми болсо, жүрөк деми деген да кызык оор экен, кана. Ушул жөнүндө да айтып берсеңер. Жүрөк деми жүрөк оорунун бардык түрлөрүн айыктырат да, эме жардам берет. Сборный чөптөрүн сборный жасалган. Буну Миңжашарга кошуп беребиз көбүнчө. Комплексный кылып Миңжашар менен. Ама кымыздык болсо, сахарга аябай жакшы. Кымыздык кыргыз эли баары эле билет. Кымыздыктычы? Боорго аябай жакшы бул кымыздык. Буну азыр элдердин баары эле билип калды, кымыздыкты колдонуп атышат баары элечи. Бизде дагы бар, буну биз чыгарып, эме Максатай ушуну чыгарды. Кургатылганы, буну демдеп ичет да. Болсо шимик деген дары. Бул аябай кызык экен, Шимик бул артроз, артрит, жанагы полиартритке аябай жакшы, грыжага бул эме кальций да, кальций. Буну ошол жанагы немелерге беребиз. Грыжа, артрит, анан сынык аябай жакшы. Сынгандан кийин бүтпөй ооруйт го, буту колдор. Ошол жакшы бүтүрөт да. Анан кийин жанагы суук болгондо какшап ооруйт го, буту кол сынгандар. Ошол ооруну басат да, ошол ооруну жакшы кылат. Бул жерде жалаң чөп чайлар бар. Анан мындай чөп чай бар, аябай сонун простатитке. Но простатитке якорцы деген YouTube'дан да карап окусаңыздар болот. Якорцы деген чөптүчү. Ушунчалык эме жакшы экен да, бөйрөккө, анан простатитке аябай жакшы экен. Ошол якорцы деген чөп бар бизде дагы. Буну жанагы простатит көбүнчө булар эркектерге алып кетишет, бирок негизи бөйрөк ооругандар ичсе дагы аябай тазалайт да, жакшы. Бөйрөк аябай табылыстары.
Анан бизге астрагал деген чөбүз бар, бөйрөккө. Ошол дагы аябай сонун жардам берет. Бул астрагал Союз убагында запрещен болгон экен да, тыюу салынган экен саткангачы. Анан ушул астрагалдан Андропов эмесинен бөйрөгүнөн айыккан экен. Бөйрөк ооруданчы. Азыр мисалы үчүн тез эле немеге түшүп калып атпайбы, гемодиализге. Азыр ушунчалык адамдар кыргыз элинде кыйналып кетишпейди, гемодиализге түшүп акчалары жетпей. Ошолорго айтат элем да, ошол астрагалды алып ичкиле депчи. Астрагал, Кыргызчасы да Кыргызстанда өсөбү бул чөп? Ооба, бизде деген толтурада. Кыргыздар эмне деп коет? Түлкү куйрук. Түлкү куйрук, Түлкү куйрук деген. Ошол өтө сонунда. Бөйрөк, азыр бөйрөгөр аябай көбөйүп кетпедиби? Ооба. Ошого ичиш керек да ушуну. Чөптөрдүн түрлөрү бар. Сборный жасалган. Успокоительный сбор дейт. Мына сахардын чөп дарылары, буну дагы баягы 1000 жашарга кошуп ичсе болот да, мына чөп дарылардычы, буларды постоянно ичип турса жакшы. Простатитке бар. Мына бөйрөктүн сборный почечный сбор бар. Мочагонный бар. Мына осол жанагы боорго өткө аябай жакшы да мында. Боорго өткө, уйгактын чөптөрү бар. Анан мындай давленияны ордуна келтирип, давленияны ордуна нормализация давления дейт. Вот. Мелиса, чабрец, белый, бознач, жол болсун дейт. Ак бознач дейт, жол болсун. Ушул чөптөрдөн кошулган ушундай идиште чайлар бар, ушуларды ичиңиздер. Бул жанагы гепатит Б, вирусный гепатитти жакшылап экен да, боорду калыбына келтирет экен бул карахалилачы, ушуну жеш керек экен. Аябай, бирок боордун Б-сынан көп результат алдык. Д-сына неме кылбайт экен, Д-сы азыр биз комплекс лечение берип атабыз. Эме вирусный гепатиттин Д-сы аябай капризный экен да, вирусучу. Ошон үчүн но Б-сынан результат алып атабыз. Но алтын тамыр бул жанагы эркектердин уруктугунун проценти аз деп айтат го. Ошону ордуна келтирет да, ошол себептен бул балал болгондор балал болуп атат ушуну ичип. Анан өтө иммунитетти көтөрөт, жанагы давлениясы төмөн адамдар бар го. Давлениясы төмөн болуп жүргөн, ошолорго ичсе аябай күч кубат болот да булчу. Мына мен ушул биологияда иштеп жатып, ушул алгы 1000 жашар менен алгыдан көп результат алдым да, себеби жировой гепатоз азыр адамдарда аябай көп жайылып тур да. Ушу жировой гепатоздон аябай жакшы айыгып атышат. Мына 1000 жашар менен алгыны ичипчи, себеби мына алгы цирроз печень, вирусный гепатит, жировой гепатоз, анан сахарга, боор ооруга аябай жакшы экен да бул. Боорду тазалайт экен. Анан ички ЖКТны да тазалайт экен. Аябай жакшы бул алгы, аябай жакшы экен. Ушу 1000 жашар менен ичкендер өтө көп результат алып атышат ушундан. Геморройдун мази бар. Бул баягы геморройдун сырткы наружный применение дейт да. Бул сырткы геморройго сыйпалат. Анан но сеннол деген бар. Сеннол. Жана бул жон ичегин тазалайт. Сеннолчу. Жон ичегин тазалайт. Бул тез арыктайт да ушул сеннолду ичкендечи мындан. Арыктайын дегендер ушул сеннолду ичип атат. Уйгактын ачытылганы бар, настойкасы. Уйгактын согу бар. Бул бүт эме жанагы рак ооруларын алдын алат экен да. Миома, киста, женский ооруларга аябай жакшы экен. Буну интернетке кирип карасаңыздар, ушул уйгактын лопух деп билет, орустар лопух деп айтат. Аябай көп эмелер бар да, отуздар эме. Ошондон да жасалган соктор бар бизде. Ачытылгандары бар, алып ичсеңиздер болот. Оорулардын алдын алыпчы. Мына бизде псоринол деген дары бар. Бул чөп дарыдан жасалган мазь да, наружный. Сырттан сыйпалат. Бул жараларга аябай жакшы да. Мисалы үчүн псориаз, экзема, көз жаралар, жанагы
денеге чыккан жаралардын бүт баарын жакшы кылат. Муну биз көбүнчө мына 1000 жашар менен беребиз. Себеби бул денедеги жаралар бүт боор бузулганда боордон чыгат экен да, жаралардын бардыгычы. Анан муну 1000 жашарды беребиз. 1000 жашар боордун жанагы иштешин оңдойт да. Анан муну сыртынан муну сыйпайт, ошону менен жарадан көп адам айыгып атат да азыр биздечи. Биз жанагы бутунда жарасы бар аябай көп жылдан бери айыкпай жүргөн, эч нерсе таасир этпеген эжеге мына 1000 жашар менен ушу псоринолду берип ошондой результат алдык да. Эч кандай дары дармек баягы жардам берген эмес экен. Мына 1000 жашарды ичкенде бул боордо бул жара боордон чыгат экен да. Боордогу эмен оңдойт экен мыначы 1000 жашар. Боордо бузулган жерлеринчи, анан муну псориналды сыйпаганда ошол бүт жаралар айыкты да. Ошондо аябай жакшы результат алдык. Эже бизге чалып, ыраазычылык айтып аябай ыраазы болду да. Ошол жаралардан айыккандачы. Андай результаттар көп болуп атат бизде.